саламатсыздарбы? Урматтуу Балыкчы шаарынын депутаттары, урматтуу Балыкчы шаарынын жаштары бүгүнкү жыйынга катышып аткандар. Эми өзүңүздөр көрүп тургандай, билип тургандай элдик революция болду. Эми биз Балыкчынын мынакей жаштары баарыбыз биргеликте сиздер менен чогуу балыкчынын тынччылыгын, ынтымагын кармап кетишибизге даярбыз да, Кудай буйрса. Бул жерден мен өзүм келип мен мэр болом деген жокмун. Алла күбө. Биринчиден. Экинчиден, тедактын күйүүсү менен келип мына жаштар болбой өздөрү киргизип келип, өздөрү болбой мына элдер койду десем болот. Менин амбициям мэрлик же бийлик же байлык эмес. Менин көздөгөн максатым бир гана Алланын ыраазычылыгын алыш, өзүмдүн кыргыз элиме кызмат кылыш. Муну акыретте ар бирибиздин жүрөгүбүздө, оюбузда, ниетибизде эмне турганын Аллах таксыктап, ошол жердеги сот ар бирибизди, баарыбызды ошоктон ачыктайт. Ошол себептен бүгүн биз бирибизге көп нерсе мындай эме кое албайбыз да, предела кое албайбыз. Ошол себептен мынакей Сагын байке отурат, биякта Эркин байке отурат, көп эле байкелер отурат. Мага түнү менен көп звоноктор келди, көп кишилер чалды. Ошол себептен биздин Балыкчы шаарда тартип, ынтымак, биримдик болуп, мына ар бир структурадагы жетекчилер иштеп атат, ошолор ошол бойдо эле иштеп кете бергени биз үчүн кубаныч эле болот. Туурабы Сагын байке? Биз мисал үчүн биз мисал үчүн башка Нарындай болуп, же тияктай болуп, ар бир жетекчини ээрчитип келип, куугуктап, же чалып, же тиңдей мындай кылган жок жаштар. Баарыбыз мынакей балыкчылыкпыз, ынтымак жолунда, бирибиз менен тынччылык жолунда чечели ушул нерсенин баарын. Баарыбыз тең балыкчылыкпыз, ар бирибиз ушул жерде балыкчы үчүн салым кошуп жүргөн жаштар, депутаттар көп деп мына кеңешип, ошол чечимге келдик Сагын байке баарыбыз. Анан баягы уруш талашкадан эме жок, просто буга чейинки көп нерселер келген, бирок ошол нерсени эл үчүн кылалы деп жаштар эмгеге көтөрүп атат ошонун баары. Ошол самат. Туктура анда эме? Балыкчыда ынтымактуу эле тынч жөн оокатыбызды кылачы, ошол эле суранычта бүт бар. Тинде бул жашоодо конокпуз. Ынтымактуу болчу, тиги биягыбыз бул неметкенде шаардын милдетин алып ишенип неметкенде колдоп беребиз, Либой батта дагы немелер алып кеттилер. Кынча эле болчу ошол. Кеңештин 22 чакырылышынын 31-сессиясынын ишине 31 депутаттан 22 депутат келип отурат. 9 себептер менен, жүйөлүү себептер менен келе албай калышты, тизме менен такталды. Сессия өз ишин баштоого кворум бар. Шаардык кеңештин 27 чакырылышынын 31 сессиясынын иши ачык деп жарыялансын. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү ачык сессиянын ишине депутаттардан сырткары коомчулук өкүлдөрү, АШКнын өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана башка өкүлдөр катышып отурушат. Катышкандар боюнча суроо сунуштар барбы? Жок болсо бүгүнкү сессиянын күн тартиби колуңуздарга баарыңыздарга таркатылып берилген. Ошо жыйындар залында жыйын өткөрүп 350-400 киши болуп, ошолор ушу Азамат Арнабек уулуна ишеним көрсөтүштү. Анан баягы бул жерге келип отургандан кийин баягы мыйзамдаштыруу жолун неметсек ушу эң эле мыйзамдуу орган азыр силер экенсиңер. Ошон үчүн силерге кайрылып атабыз. Ушу Арнабек уулунун Азаматты убактылуу ушу мэрлик ордуна дайындап берүүңүздөрдү суранып жатабыз. Анан баягы азыр абал турукташтырганга чейин баарлар салымыңарды кошуп, ынтымакка чакырып, балыкчыны тынч ушул кырдаалдан алып чыгып кетели. Ошо сиздердин колдооңуздарга чоң рахмат, ушинтип чогулуп бергениңизге да чоң рахмат. Ушул балыкчынын ынтымагын сактап, аягына чейин туралы. Ушул жерде илгертен бери ушу балыкчы үчүн күйүп келгенбиз, балыкчынын көптөгөн нерселерин угуп келгенбиз, билип келгенбиз. Эми жактан азыр Азамат мисалы орунга келип атат, эми Азамат ушул жерде
жакшы иш алып барат деген ой тилектебиз. Ким Аллах Тааладан коркпосо, ошол адамдан коркуш керек да. Ким Аллах Тааладан корксо, ал адамдан коркпош керек. Аллах Тааладан корккон адам бул мурун эле жардам берген, кийин да жардам берди. Мен өзүмдүн жашоомдо бир нерсени айтайын, мен эч кимди көргөн эмесмин. Өзүнүн астында минип жүргөн унасын сатып туруп элге таратып салган адамдычы. Мен 38ге чыктым, бул жашоо андай көргөн эмесмин. Мен бирок ушул баланы көрдүм да. Мен ушул бала үчүн ошол үчүн маякта жүрөм да. Мен калган эчтеке эметкен жокмун. Мен ушул балага ишенип атам, ушул балыкчыбыздын бирдемесин оңойтко депчи. Сиздерге да чоң рахмат, байкелер, эжелер, ошо бизден ката кемчиликтерге бол кетип калган болсо, бир жерден сөгүнүп сүйлөп койгон болсок, эмоциялар болду, өйдө кылдый болду. Кемчилик кетип калса да кечирим сурайбыз досторумдун атынан, инилеримдин атынан. Ошол Шаардын мэринин милдетин аткарып баштадым, Кудайым буйрса. Мана мен эмнеге сүйүнөм? Бул балыкчыда мына наконец-то бир эме келди да. Башка шаарларды карасаңар, бүт эле өзүнүн жеринен, өзүнүн эмесинен шайлайт экен. Балдарынчы. Мисалы чолпон адам алган, чолпон атага бир сырттан бирөө келбейт. Ошол эле бизде эле балыкчыны ушундай эле кармап, бизден эле чыгарып турсак, шаар кичине өнүгүп өсөтпү деп ойлойм. Достор эле ынтымактуу болуш керек. Анан ынтымак бар жерде ырыс бар дейт, балдар. Мына революциянын аркасынан мындай эменин баары чечилип атат. Кудайым буйрса ушу менен акырындап ишти жасап кете берели. Анан биздин деле депутаттардын мөөнөтү аяктайт. Кайра шайлоо болот, жаңы депутаттар келет. Ошентип жакшы бир карап туруп өзүбүздүн элге дагы жеңил болуш үчүн жакшы шайлап алалы депутаттарыбызды. Баарыңарды көчөкү жеңиш менен куттуктайм. Бүгүнкү азамат сени дагы чын жүрөктөн куттуктайм. Сен айткандай өйдө ылдый анча-мынча арынын сөзүнө киргендер болду. Анан ошондой чечимге келдик да, иштейм деп атат азамат бел байлап. Азаматты бекитип берели. Буга чейин эмгек кылып жүргөн бала, жаман көрөбүзбү жама, ал ични немелерди чытайлык деп сүйлөшпөдүкпү? Бел байлап бул оор жумуш, аябай оор. Азамат өзүң деле билесиң, оор. Муну иштеп кетиш да оор. Ошону бел байлап атасың, сага ийгилик каалайбыз. Колубуздан келгенинче сага жардамыбызды бергенге аракет кылабыз бул балыкчы үчүн. Балыкчы бир муштум болуп туралы, азамат башында туруп берет. Кандай болсо ошондой болуп, колдоп берип турганга аракет кылалы да. Бул деген жаман булчу. Бөлүнгөн, жарган жаман болот. Бийлик азамат өзүң айтып бар, бийлик менен байлык деген көздү тумандатып коет да. Сеники тумандабайт. Сен акча менен эле жүргөн баласың, аны биз билебиз, туурабы? Бул немени ушу баарыңардан сураныч. Эмне десе, колдон келишинче жардамыбызды бергенге аракет кылалы. Туурабы? Ayırmazsak gibi olsa da. Так, шлёпка пошла. Мен аты жөнүм Арнабек уулу Азамат. Мен ушул Балыкчы шаарынын кулуну болом. Жоомарт Бокомбаев атындагы орто мектебин 2000-жылы аяктагам. 2000-жылдан баштап 2005-жылга чейин скульптурный академиясын аяктап бүткөм. 2006-дан 2011-жылга чейин Россия Федерациясында иштеп келгем. Азыркы убакта СВХ Кыргыз мебель деген жумушта кызмат кылып келебиз. Көчөкү мурда күнгү кырдаалга байланыштуу ушу Балыкчы шаарынын жаштары колдоо көргөзүп, ишенич көргөзүп, бүгүн ушу мени алып келип ушака отургузушту. Анан Кудай буйрса да кайрылып кетет элем Балыкчы шаарынын тургундарына, ошондой эле кыргыз элине, 7 областка да кайрылып кетет элем. Баарыбыз жаштар ынтымакты, биримдикти,
бекемдикти кармап, тартипти кармап, азыр ушу мына убактылуу өкмөт түзүлгөн таттайт, ошого колго кол, бутка бут болуп, ушу балык Кыргызстаныбызды сактап калыш сиздердин, биздердин колубузда.